Саламатсызбы? Кече жакында социал тармактарда bir видео жүрөт. Чоң класстын bir баласы катар тизип алып кичинекей балдарды ырайымсыздык менен бетке муштап атат. Мектеп рекети. Бул көйгөй менен кантип күрөшөбүз, кантип чечсе болот? Биз кандай жардам бере алабыз? Биринчи суроо. Биринчи катуу мыйзамдык чара көрүү. Микрофонго жакыныраак сүйлөсөңүз. Биринчи ата-энелердин жоопкерчилигине болгон талапты күчөтүү. Экинчиден жаш өзгөчөлүгүнө карабастан укуктук жоопкерчиликти күчөтүү. Үчүнчү билим берүү мекемелеринин ичинде тарбияга багытталган иштерибизди абдан күчөтүүсүнөн иштейбиз. Ата-энелердин жоопкерчилиги деп атасыз. Азыр түнкү саат 12-де эки бала мектеп окуучулары жакалашып, бирин-бири төөлөшүп, анан кийин бир кырсыктатып кое турган болсо, ата-энеси жооп бербейт. Мектептин соцпедагогу жооп берет, анан мектептин директорунун кызматын алат. Кайсыл, эмненин негизинде ата-энелерди жоопкерчиликке тартасыз? Тажикстанда мындай мыйзам бар, бизде жок. Биз балким ошол мыйзамга сиздерге сунуш беребиз. Кытайдагыдайчы. Себеби бүгүнкү күндө чын эле бардык маселе мугалимге жүктөлгөн. Бардык. Кечинде тартип бузса дагы бүгүн мугалимдер мынтип айтышат. Биз балага катуу айта албайбыз. Катуу ата-энесин чакырып алып айталы десек, алар ыйлайт ата-энем айтпа деп. Анткени эртеси кайра күтөбүз, бала аман эсен келдиби деп жанчып сабап салышат дейт. Ушундай бир маселе бар. Биз коом күрөшүбүз керек. Жалпы мектептин алы жетпейт. 3 астрономиялык саат мектепте башталыш класстар. 6 астрономиялык саат мектепте 18-16 саат ата-эненин кучагында болуп атат. Бул жалпы мобилизациялык иш болуп эсептелинет го деп ойлойм. Ушул суроонун логикалык уландысы. Айлыкты көтөргөндө мугалимдерге көтөрдү, мектеп директоруна көтөрдү, окуу боюнча завучка көтөрдү, бирок тарбия завучуна көтөрүлгөн жок. Кабарыңыз бар да? Түндөс рейд кылган ошолор, талим тарбия маселеси боюнча жооп берген ошолор, бирдеке болуп кетсе, жыйынга чакырылган, линейкага чыккан ошолор, ушулардын айлыгы боюнча маселени көтөрөсүзбү? Биз улам поэтапно көтөрүп келатабыз да, поэтапно көтөрүлүп келе жатат азыр. Кийинки суроо. Бала бакчага электрондук кезекке тургандардан мага арыз келип чыгып атат. Турганда 100-чү болчубуз, алдыга кетпей эле 112-чи болуп аркага кетип атабыз деп. Бул жерде адам фактору бар. Муну менен кандай күрөшөсүз? Муну менен биз толугу менен кайра мониторинг анализдеп чыгып, биз айрым коррупциялык тобокелчиликтер болсо кайрадан иштеп чыгабыз программаны. Негизинен мен деле неберем өттү, бирок эч кандай адам фактору жок. Күттүк. Эми көп бала бакча бар, бир жерде болсо бир жерде жоктур. Бул биринчи, экинчиден кантсе дагы Гендирбаева деген атыңыз бар. Сизге карата мамиле башкача болушу мүмкүн. Жок, өткөн жок, меники деле очередте турам азыр. Жок, сиздин очередиңиз алдыга жылып бараткандыр. Кээ бирлери 100-чү болуп турса, 112-чи болуп аркага жылып атыр, алдыга кетпей эле. Ошол маселени айтып атам мен. Карайбыз, карап анан сизге кат түрүндө жооп берели. Биздин контр чарабыз боюнча. Китеп маселеси боюнча. Китептин чыкканы бул бир. Бирок китептер бизде атка такка как бойдон турат да. Ачсаң окугуң келбейт. 5-класстын китебин ачсаң сенин да башың ооруп кетет. Кечире, сиздин мен айтайын деген бардыгыбыздын башыбыз ооруп кетет да. Мындай түшүнүш кыйын. Татаал тил менен. Илимдин докторлору өздөрү түшүнгөндөй кылып жазып койгон, бала кыйналып атат, эзилип атат, ошону көтөрүп барып келип атат. Же иллюстрация жок. Бозоргон, кызыктуу китептер эмес да, чет өлкөнүн китептери такыр башкача. Ушул багытта кандай иштерди кыласыз? Мазмуну боюнча, дизайны боюнча? Азыр жаңы билим берүү стандарттары боюнча китептерди чыгарууда катуу талаптар бар. Сиз айткан эреженин бардыгы бар. Ошо жаңы муундагы китептерде сиз айткан талаптар бардыгы эске алынган. Эң биринчи иллюстрация, экинчиден тексттердин өзгөчөлүгү, анан ошол боюнча адистерди окутулуп. Бирок бир маселе бар. Сиз айткандай окумуштуу мектеп китебин жаза албайт, мыкты мектеп мугалими окуу китебин жаза албайт. Ошондой проблемаларыбыз бар. Биз биринчи адистерди окутуудан баштайбыз. Конкурстук негизде. Иши кылып тупик бойдон турат экен, ушунун бир жолун табыңыз. Анткени далай китептерди Роза Исаковнанын фонду иштеп жүрүп кыргызчалаттыңыз, чыгардыңыз. Мен ишенем, колуңуздан бирдеме келет го бул жагынан депчи. Өткөндө бир мектептин директору кармалды. Мага келип арыз-арман айтып кетти. 1-сентябрга бир чоң кызматта иштеген үлкөндөрдөн келет. Ошого жазуу жаздырып кой дептир.
же ата энелерден жардам жок, же акча бөлүнгөн эмес, жазуунун өзү эле 40 000 сом экен, ошого каражат топтойм деп атып, анан кийин торго түшүп, жаманаттуу болуп түрмөгө отуруп чыктым деп ыйлап келип кетти. Ошондойлор болбойбу? Түкүнчө келатат, министерстводон барып көрсөтмө берип келиптир. Ушуларды жаздырып кой, гүлдөрдү жайнатып кой деп. Бул боюнча мен айтып атам, жасалма кооздуктардын баарын токтотолу, балдардын эмгеги менен жасалган иштерди көрсөтөлү. Анан мамлекет тарабынан бүгүнкү күндө ата энелердин ошол муктаждыктар чечүү максатында күнүмдүк керектөөсүнө акча бөлүндү. Токтом чыкты. Анан бирок бул жетишсиз. Чын эле билим берүү системасында абал өтө оор. Билим берүү системасынын сапатына министрлик монополист эмес да. Себеби бул акчадан көз каранды, мугалим сапатынан, ата энеден, коомдук баякы мамиледен көз каранды. Бирок биз болгон аракетти мугалимдер жасап жатат. Быйылкы жылы толугу менен мына былтыр айлыкка кетсе, быйыл толук электрондук жабдуулар менен камсыз кылып атат, айлыктарын көтөрүп атат, тамак ашын көтөрүүгө коюп атабыз. 63,5 миллиард сом ошол билим берүү системасына кетип атат. Макаренко, Сухомлинский, Аманашвили, мындай педагогторду бардыгыбыз билебиз. Кыргыздын легендардуу педагогторунун атын айтып бере аласызбы тарыхта? Ооба. Касым Тынстанов. Азыркылардан. Биздин биздеги атактуу окумуштуу педагог Рахимова эжебиз бар. Биздеги эл баатырларынын баары, эл мугалимдердин баары баатырлар болуп эсептелинет, алар 26. Жибек Эжеке, Мамады Байымбетов, Капыр Мадаминов, Бектур Исаковтар, ушулар боюнча дагы бир популяризация кылсаңыздар, анан Бектур Исаковду быйыл сөзсүз эл баатырына көрсөтөлү, ушул жагын да карап көрүңүз. Ийгилик каалайбыз, колдойбуз, жакшы деңиз. Чоң рахмат. Рахмат.